Кыргызстанда интеллектуалдык менчик жайлардын саны жыл сайын артып барат. Үстүбүздөгү жылдын 11 ай ичинде аталган багыттагы объектилерин каттоого берилген өтүнмөлөрдүн саны 4233 түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 13%га өскөн. Учурда алардын 1482си каттоодон өттү. Бул тууралуу Кыргыз патент мамлекеттик агенттиги маалымат жыйында кабарлады. Аны менен катар авторлордун мүлктүк укуктарын башкарууга ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө 98 келишим түзүлүп, жалпы саны 1671ге жеткен. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6%дан ашкан. Ошондой эле автордук жана чектеш укуктарды пайдалануучулар менен түзүлгөн лицензиялык келишимдердин саны үстүбүздөгү жылдын 11 айында 315 бирдикти түзүп, 5%га чейин өстү десек болот. Отчеттук мезгилде ичинде чогултулган автордук сыйакылардын суммасы мындайча айтканда 17 миллион сомду түздү. Бул былтыркы жылдан ошондой эле мезгилине салыштырмалуу 24%га көп десек болот. Кыргыз патент үстүбүздөгү жылдын 11 ай ичинде 14 ченемдик укуктук актылардын долбоорун даярдап, министрлер кабинетинин кароосуна киргизген. Анын 5-өсү парламент тарабынан кабыл алынып, өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми 8 токтом жана 1 тескемени министрлер кабинети бекиткен. Ошондой эле Кыргыз патент тарабынан бюджетке 160 миллион 453 миң сом акча каражаты түшүп, өткөн жылга салыштырмалуу 18%га өскөнү кабарланды. Кыргыз Республикасынын Кыргыз улуттук университети, Кыргыз патент жана түрк кызматташуу координациялоо агенттиги ЦИКа ортосунда Билим Бишкек инновациялык борборун түзүү жөнүндө 3 тараптуу макулдашуу даярдалды. Мен ушул ЦИКа менен биргеликте аткарылып аткан Билим Бишкек борборуна дагы мен өзгөчө көңүл буруп кетким келип атат. Бул борбор келечектеги ушул университетке даярдоочу чоң школа, чоң мектеп болуп калат десек болот да. Бул ошо математика, химия жана башка сабактары боюнча биз тереңдетип окутуп, андан ары окуучунун багы дараметин өстүрүп, вуздарга, жогорку окуу жайларга даярдоо мындай бир жакшы багыт болот деп элестетебиз. Санариптештирүү иштеринин алкагында атайын тиркеме жана платформалар ишке киргизилген. Анын негизинде жарандарга ачык маалымат берүү жана тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Кыргызстандагы ойлоп табуучуларга колдоо, алардын ишмердүүлүгүнө укуктук жактан көмөк көрсөтүү чараларынын алкагында талапка ылайык шарттарды түзүү улантылып жатат. Ушул тапта өспүрүм балдарга арналган атайын окуу курстары бар. Анда роботторду кураштыруунун сырлары окутулат. Андан тышкары инновациялык багыттагы борборлор ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Китепкана кошум деп азыр адабиятта кошуп атабыз. Анан жаңы бизде кайсы интернетте китептер бар, дүнөө жүзүндө ошондо алып бул жакка да жайгаштырып атабыз. Ошондо аракет кылып жылдан жыл жанагы жаңы китептер чыккан болчу, ошо биздин фондко киргизип, каалоочулар келип окуп келип атышат. Андан тышкары бир катар ири инновациялык долбоорлор ишке ашканы кабарланды. Стартап Кыргызстан 40 райондон 40 демилге 7 жаш автор сынактары уюштурулуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылган. Ошондой эле учурда эл аралык кызматташууларды илгерилетүү аракеттери жүрүп жатканы кабарланды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.